Tamam Турдумович, саламатсызбы? Москва куш келипсиздер. Баш айлангандан кийинки биринчи расмий иш сапарыңыз аябай жемиштүү болду окшойт. Анын ичинде бул жакта биздин иштеген мекендештер үчүн аябай жакшы жаңылыктар болгонуна күбө болуп баягы угуп атабыз. Анан чынында бул жакта иштеген мекендештерибиздин түшөлткөн маселелери көп. Анын ичинде кара тизме деген маселе бар. Анан жанагы келишимдерди түзгөндө акчасын төлөбөй кеткен учурлар да көп. Анан ушул маселелерди бул жактагы кесиптештериңиз менен көтөрүп сүйлөштүңүздөрбү? Рахмат. Биз бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары менен депутаттык топ расмий сапар менен Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын төрагасы менен жолугуп бир топ керектүү маселелер боюнча талкуу жүргүздүк. Россия Федерациясы негизи биз үчүн негизги стратегиялык маанидеги мамлекеттердин бири. Анткени бул жерде биздин эң көп мекендештерибиз, бул жерде миллиондон ашык мекендештерибиз бар. Ошондой эле бүгүнкү күнү Россия Федерациясы менен эң негизги мындай чоң товар жүгүртүүнүн көлөмү өсүп атат. Бул болжол менен бир жылдык ошол товар жүгүртүү миллиард доллардан 2 миллиард долларга чейин жакындады да. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү күнү бир топ ушул маселелер бар. Анын ичинде негизги маселелердин бири бул ушу миграция жаатындагы маселелер. Бардыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күнү ушул биздин ушул мекендештер бизге кайрылып жатат. Ошол көйгөйлөрдү ушул Володин Вячеслав Викторович менен жолуккан учурда чогуу көтөрүп, ушул жерде маселени койдук. Ошондой маселелердин бири болуп, бүгүнкү күнү биздин жарандар ошо административдик бир эки жолу жоопкерчиликке тартылган болсо, бир тараптуу биздин жарандарга эч кандай кабарлама бербей туруп, кара тизмеге киргизип, аларды Россия Федерациясынан чыгаруу маселеси бул биринчи маселе. Экинчи маселе бул бүгүнкү күнү ошол жашаган жеринде каттоо. Бул дагы бир топ көйгөйлөрдү жаратып атат биздин жарандар үчүн. Дагы бир негизги көйгөй маселелердин бири бул бүгүнкү күнү өткөн жылдын 29 декабрында кабыл алган ушул миграция маселеси боюнча кабыл алган Россия Федерациясынын мыйзамдары. Аталган мыйзамдардын талабы боюнча ушул Россия Федерациясына келген чет элдик жарандар 30 күнүн ичинде 6 жаштан өйдөңкүсү атайын ушул медициналык кароодон өтүп, дактилоскопия тапшырып, бир топ ушундай жанакы көрсөтүлгөн тартиптен өтүүсү каралган. Бул маселе албетте бир топ биздин жарандарга көйгөй жаратты. Анын ичинде ошол Сахаровада болуп аткан кезектерди биз өзүбүз көрүп, байкап турдук. Ушул маселелерди дагы ушул жолугушууда көтөрдүк. Аталган маселелерди биздин коллегалар түшүнүү менен кабыл алынышты. Ошол эле учурда биз дагы түшүндүрдүк. Биз Россия Федерациянын мыйзамдарын сыйлайбыз. Бирок биз ошол экономикалык жанакы Евразиялык экономикалык бирликке кирген мүчө мамлекет катары биздин шарттар башка мамлекеттердин жарандарына караганда өзгөчө болуш керек. Анткени негизги ошол бирликке кирүүнүн максаты бул товарлардын эркин жүгүртүүсү, ошондой эле биздин жумушчулардын эркин жүрүүсү негизги биздин максат болгон. Мына ошол себептен биз ошол Россия Федерациясынын Госдумасынан жалпы Евразиялык экономикалык бирикменин жарандары үчүн бул талаптарды алып салууну өтүндүк. Же болбосо
кандайдыр бир өзгөчө тартиптерди киргизүүнү бул ушул өзүбүздүн эле бирликтин алкагында Кыргызстанда эле ушул Россия Федерациясында талап кылынып аткан эрежелерди киргизип, ошол эле жерден ошол медициналык кароолорду өтүп, мындан сырткары жанакы тиешелүү эрежелерин сактап, камсыз кылып, жана тиешелүү сертификаттарды Кыргызстандан берип, бул жака жөнөтүүнү сунуштадык. Аталган маселе менен боюнча алар түшүнүү менен кабыл алынды. Жана бул боюнча бул маселелерди өкмөткө тапшырып, жана протоколдук тапшырмаларды берип, карап чыгууга даяр экендигин билдирди. Бардык коюлган маселелер боюнча биз мындай бир топ мындай бири-бирибизди түшүнүштүк. Жана негизги бизге өзгөчө мамилеси бул ошол биздин негизги биздин дагы буларга болгон сыйыбыз, урматыбыз. Албетте бизде орус тили расмий тилдердин катарына кирет. Биз өнөктөш достук мамлекеттери катары дайыма бири-бирибизди колдошуп, кубатташып келгенбиз. Жана мындан кийин дагы бир топ кандай маселе болбосун чогуу отуруп чечүүгө даяр экендигин буларда биз дагы билдирдик. Аябай жакшы, Талант Турдумаматович. Чынында ушул бияктагы мекендештерибизди ошол жана кара тизме, ошол эле дактилоскопия, медициналык кароодон өтүү тынчсыздандырып көйгөй болуп келе жаткан. Анан жакында уксаңыз керек, ошо биздин элчилик дагы Россиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөтүп, ушул ЕЭП өлкөлүгүнө кирген мамлекеттердин жарандарына өзүнчө коридор ачып бериле деген өтүнүшү менен кайрылган. Буюрса ачып бериптир. Алда болсо кичине жеңилдик болот деген ойдобуз. Анан Талант Турдумаматович, ушул жылы Кыргызстан ЕЭП органдарында төрагалык кылып баштады. Анан ЕЭП ичинде дагы маселелер көп. Анын ичинде жүк ташуу боюнча транзит, анан баягы сельхоз товарларды өндүрүү боюнча да бир топ маселелер бар. Анан баягы 2025 деген стратегия бар го. Ошонун алкагында Кыргызстан кандай салымын кошо алчудай ушул жылдын ичинде? 1 январдан тартып ушул жылы ЕЭПтин төрагалыгы Кыргызстанга өттү. Биз үчүн аябай жооптуу мезгил. Биз бардык ошол ЕЭП тарабынан коюлган максаттарды ишке ашырууга бардык күч-аракетибизди жасай тургандыгыбызды билдирдик. Ошонун ичинде негизги приоритет катары бул жалпы ошо ЕЭПтин алкагында мамлекеттердин ичинде товарлардын эркин жүгүртүүсү, транзиттик ташуулардын эркин болуусун камсыз кылуу негизги биздин ушул ЕЭПтин алкагындагы төрагалык катары жүргүзгөн ишибиздин негизги багыттарынын бири болуп саналат. Талант Турдумаматович, ушу март айында буюрса Кыргызстан менен Россиянын ортосунда дипломатиялык алакалар түзүлгөнүнө 30 жыл толгону турат. Анан бул жаатта парламент аралыкпы же өкмөттөр аралык кандай бир чоң бир иш-чаралар пландалып жатат? Бөлүшө кетсеңиз. Быйылкы жылы жалпы Россия Федерациясы менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилелеринин түзүлүшүнө туптура 30 жыл толуп отурат. Бул мындайча айтканда юбилейлик сан, юбилейлик дата. Биз ушул парламент багытына дагы бул юбилейди чогуу бир жогорку даражада тозобуз деп иш пландарга киргизип атабыз. Анткени эң негизги багыт бул достук мамилени сактоо, бирге ошо экономиканы өстүрүү жана жалпы эки элдин кызыкчылыгын үчүн ар бирибиз кызмат кылуу. Бул негизги баарыбыздын милдетибиз. Негизги биздин багыттарыбыздын дагы негизи. Талант Турдумаматович, кесиптештериңизди дагы расмий иш сапар менен Кыргызстанга чакырдыңыз. Буюрса кайсыл мезгилге пландаштырып жатышат, качан келчүдөй? Биз ушул учурдан пайдаланып МПА СНГнын төрайымы Матвеенко Валентина Ивановнаны, ошондой эле Россия Федерациясынын Госдуманын төрагасы Володин Вячеслав Викторовичти расмий сапар менен Кыргызстанга келүүсүн жөнүндө расмий чакырдык. Бул чакыруулар албетте
алар келген соң биздин ушул эки өлкө парламенттик мамилелерибизди чыңайт жана жаңы деңгээлге чыгарат деген ишеничтебиз. Дан Турдумбаевич, чоң рахмат. Ушундай суукка карабай, бай эл менен жакын дегенде эл арасында ушундай интервью берип атканыңызга буюрса ушул сүйлөшүлгөн бардык маселелер ишке ашат деп терең ишенебиз. Рахмат сизге.